Министрлик берген маалыматка көз чаптырсак, былтыркы жылдын ичинде оңдолгон жолдор акыркы 19 жылга караганда көп экендигинен кабар берет. Ошонто республика боюнча бардыгы болуп 758 чакырым жол оңдоп түзөөдөн өткөн. Анын ичинен былтыр өлкө боюнча 424 чакырым жолго асфальт төшөлгөн. Андан сырткары 200 чакырымга жакын аралыкка бодурлоо иши жүргөн. Кара шагыл жаткырылган жер 22 чакырымга жетет. Ал эми шагылдын өзү 111 чакырымга басылган. Жалпы 7 көпүрө курулган. Буга кошумча өткөн жылы Кыргызстанда алгачкы ирет жолдорду паспорттоштуруу жүрдү. Эми атайын базага киргизилген маалыматтар аркылуу жолдордун абалын билүүгө болот. Мунун бардыгы санариптештирүүнүн үзүрү. Бишкек кош жолунда өзүңүздөр билесиздер, туннелде сбор деп коет, ошондо электрондуу шлагбаум коюлган, ошол боюнча дагы ошо санариптештирүү жумуштары аткарылып атат. Андан сырткары санариптештирүүнчө бизде азыр паспорттоштуруу деген ар бир жолун паспорттоштуруу лаборатория боюнча ошол жумуштар аткарылып атат. Бүгүнкү күндө бизде 2000ден ашык километр жол паспортташылып бүттү. Быйылкыга да ошону пландашып атат. Биз 2000 километрге ошол паспортташтырып атат жолдорду. Кыргызстанда жол оңдоого байланыштуу көп сын пикирлер айтылып келген. Учурда министрликтин коррупцияны алдын алуу боюнча өкүлчүлүгү түзүлүп, өзгөчө күч салмакты көзөмөлдөө пункттарындагы жемкорлукту ооздуктоо багытына жумшалууда. Мыйзам бузууларды боюнча шектүү деген иштер болуп атат да. Ошондуктан салык кызматынын мунун жана ошондой эле Финполдун маалыматтары боюнча биз чара көрүп, ошондой эгер шектүү дегендерди болсо биз жумуштан четтетип турабыз. Кыргызстанда көп тармактуу темир жолдор, деңизге чыга турган багыттар же суу үстү менен жүк ташууга мүмкүнчүлүк жок. Авиа каттам аркылуу дагы ташуу же жеткирүү өнүккөн эмес. Анткени учак менен товар ташуу өтө эле кымбатка турат. Андыктан өлкөдө жүк жеткирүүнүн эң эле ыңгайлуу жана баасы жагынан төп келише турганы бул унаа жолдор аркылуу. Кыргызстан акыркы 5-6 жыл ичинде транспорттук түйүндөрдү жандандырып, өлкө аймагы боюнча унаа жолдорунун катары менен салып жатышы дагы ошондон. Республиканын ар бир райондорунун борборлорунда 3 километрден жолду асфальттап баштадылар. 19-жыл бул жакшы жетишкендик болуптур. 168 километр жол асфальтталыптыр. Бул пландалган жумуштардан сырткары 2 жылдан бери мына сиздердин жасап аткан жакшы кызматыңыздар болуп келет. Бул механизм өзүнүн натыйжалуулугун бере баштады. Мына бир топ райцентрлерде бузулуп кеткен жолдордун баары оңдолуп, барсаң бир жакшы мындай көрүнүштөр пайда болду. Баягы көп чаң байкалды, бир топ ушул жагынан жакшы. Акы алынчу жолдор менен туннель куруу транспорт жана жолдор министрлиги 5 жылда өзүнүн алдына койгон амбициялуу тапшырмалардын бири. Жолчулар долбоорлорду мамлекеттик жеке өнөктөштүк жолу аркылуу ишке ашыруу ниетинде. Айжан Омолдошова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.